Саламатсыңар 3-чү курстун студенттери. Мен бүгүн силер менен Мурзу Райма Ибадат социалдык маданий ишмердиги сабагынан лекция сабагымды өтөмүн. Бүгүнкү өтө турган темабыз социалдык маданий чөйрөдө улуттар аралык мамилелер. Сабактын максаты улуттар аралык мамилелер технологиясы тууралуу маалымат алуу, ар бир улуттун каада салт өрп адатын белгилөө, улуттар аралык мамиленин моралдык этикалык жагдайын аныктоо. Анда эмесе сабагыбызды баштадык. Кыргызстанда 6 миллиондон ашык калк жашайт. Кыргызстандын калкынын негизги көпчүлүгүн түрк тобуна кирген кыргыздар түзөт. Кыргыздар өлкөнүн бардык аймагында жана көпчүлүгү айыл жерлеринде жашайт. Андан башка Кыргызстанда этникалык украиндер, немецтер, татарлар, казактар, дунгандар, уйгурлар, өзбектер, тажиктер жана башка болуп 80ден ашык улуттар жашайт. Этникалык багытталган технологиялардын өзгөчөлүгү эмнеде? Мисалы үчүн мына биздин Кыргызстанда 80ден ашык улут жашайт дебедимби? Мына ушулардын бардыгы улуттар аралык ассамблеяга бириктирилген. Анын жетекчиси Токон Мамытов болуп эсептелинет. Бул ассамблеяда бир канча диаспоралар бар. Ал диаспораларга өзбек улутунун диаспорасы, орус улутунун диаспорасы, тажик улутунун диаспорасы, казак улутунун жана башка бир канча улуттардын диаспоралары биригип, ошол ассамблеянын жетекчиси Токон Мамытов болуп эсептелинет. Булар эмне иш аткарат? Булардын иши көбүнчөсү ошол ар бир этникалык улуттун каада салтын, үрп адатын, ошондой эле ар кандай жөрөлгөлөрүн, элдик оюндарын, тилин мындан ары өнүктүрүү, алардын башка улуттар менен байланыштыруу, ошондой эле Кыргызстанда жашап аткандан кийин кыргыз улуту менен байланыштыруу, ошол эле учурда достукту бекемдөө, ынтымакты бардыгы бирдей, Кыргызстандын бирдей жараны катары жашоого шарт түзүп берүү болуп эсептелинет. Ушундай эле ишти мына Кыргыз телевидениясында белгилүү болгон Юрий Бабковдун «Ырдайлы кыргыз ырларын» деген эмеси дагы, передачасы дагы ушул багытта иш алып барат.